Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурлан Шакиев Кыргызстандагы орусиялык телеканалдарды, тактап айтканда Биринчи канал менен Россияны өчүрүүнү сунуштады. Анын айтымында Кыргызстан бюджеттик акчаны орусиялык каналдарды көрсөтүүгө жумшай албайт. Чет элдик телеканалдарды элдин эсебинен көрсөтпөшүбүз керек. Ушул эки каналды өчүрүп, жергиликтүү телеканалдарга шарт түзүп беришибиз керек дейт эл өкүлү. Ал ошондой эле балдар үчүн кыргыз тилиндеги контентти көбөйтүүнү сунуштады. Кыргыз тилиндеги мультфильмдерди, жумокторду көрсөтүүнү көбөйтүү керек. Балдарыбыз эне тилин билишпейт, деди депутат. Булак Серепкежи. Украинадагы салгылашуулар 8 күндөн бери уланууда. 7 күндүн ичинде Украинадан 1 миллион качкындын коңшу өлкөлөргө кеткенине күбө болгонун бунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди өзүнүн твиттердеги баракчасына жазды. Украинадагы дагы миллиондогон адамдар үчүн ок атышууну токтотууга убакыт келип жетти. Андан көрө алардын өмүрүн сактап кала турган гуманитардык жардам көрсөтүү маанилүү, деди ал. Украинадагы салгылашуулар 8 күндөн бери уланууда. Бүгүн Орус-Украин экинчи жолу сүйлөшүүлөргө баруусу күтүлүүдө. Булак саясаткечи. Бунун башкы ассамблеясы Украинадагы абал боюнча резолюция кабыл алды. Кыргызстан кандай добуш берди? Бунун башкы ассамблеясы Орусиянын Украинага басып киришин айыптап, Орусиядан аскерлерин Украинадан токтоосуз чыгарып кетүүсүн талап кылган Украинага каршы агрессия резолюциясын кабыл алды. 141 өлкө макул, 5 өлкө каршы добуш берди. Орусия, Беларусь, Түндүк Корея, Эритрея, Сирия 35 өлкө. Анын ичинде Кыргызстан, Армения, Кытай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Пакистан, Сенегал, Казакстан, Тажикстан, Индия, Түштүк Африка Республикасы, Иран, Ирак позициясын ачыктаган жок. Булак Серепкежи. Орусия согуштук аракеттер башталган 6 күндүн ичинде Украинанын 1325 аскердик объектисин жарактан чыгарды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков Москвадагы брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында орус аскерлери 395 Украин танкын, 59 ракеталык комплексин жана 179 артиллериялык курал менен минометторун жок кылды. Украинанын коргоо министрлиги 1 мартка карата Орусиянын 29 учагы, 29 тик учагы, 198 танкы, 846 бронетехникасы, 305 автоунаасы, 74 артиллериялык куралы, 1 бук үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекси, 77 артиллериялык системасы, 24 ракеталык комплекси, 60 танкы, 3 учкучсуз учагы, 2 кемеси жана 7 абадан коргонуу жабдуусу жок кылынганын билдирген. Украин тарап 6 күндүн ичинде каза болгон, жаракат алган жана туткунга түшкөн орус аскерлеринин саны 5710го жеткенин билдирүүдө. Орусия Украинада орус аскерлери курман болгонун мойнуна алып, бирок алардын санын айтпай келет. Булак Назар Ньюс Кечи. Европа биримдиги SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан Орусиянын ВТБ, Россия Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк жана Веб деп аталган банктардын баарын өчүрдү. Бул тууралуу маалымат уюмдун расмий журналында жарыяланды. Евро биримдиктин жетекчилиги ошондой эле европалык каржылык институттарды орусиялык банктарга евро банкнотторун сатууга тыюу салды. Буга чейин АКШ жана Европа биримдиги орусиялык банктарга санкция салганын билдиришкен. Алардын катарындагы Сбербанк SWIFT системасынан өчүрүлбөгөнү белгисиз. Буга чейин Сбербанк өзү Европа рыногунан толук кетерин маалымдаган. SWIFT аркылуу дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышат. Бул системага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда SWIFT аркылуу жылына 5 миллиардтай кат алмашылат. Системаны Евро биримдиктин мүчөсү Бельгиядагы компаниялар башкарат. Булак Назар Ньюс Кечи. Москвада кыргызстандык элиндин зордуктоодон көз жумушу элчилик окуя боюнча үн катты. Кече 2 мартта орус ЧМКлары Москвада 36 жаштагы кыргызстандык элиндин топ балдар тарабынан зордукталып, көз жумганын жазып чыгышкан эле. Элчилик Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү менен биргеликте бул маалыматты тактоо иштерин жүргүздү. Текшерүүнүн жыйынтыгында 3 январда Москва шаарынын Кузьминки району боюнча милицияга зордуктоо тууралуу билдирүү түшкөнү аныкталган.
Кыргыз жараны мурун сыныгы диагнозу менен мас абалында Москва шаардык ооруканасына реанимациясына жаткырылган. Ошондой эле соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында зордуктоо фактысы жокко чыгарылган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө полиция бөлүмүнө чогуу алкоголдук ичимдиктерди ичкен 2 кыргыз жараны жеткирилген. Дарылоочу дарыгердин айтымында 28 февралда кыргыз жараны этанолго уланып, пневмониядан улам реанимацияда каза болгон. Так себеби соттук медициналык экспертизадан кийин аныкталат. Булак Серепкежи. Депутат Тажикстан Баткендин 150 тургунун чек арадагы чыр-чатакка катышкан деп издөө жарыялады. Тажикстан Баткендин 150 тургунун чек арадагы чыр-чатакка катышкан деп айыптап издөө жарыялаган. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында депутат Нурлан Ражабалиев билдирди. Анын айтымында Тажикстандын укук коргоо органдары Баткенде бир нече жергиликтүү атка минелерге кылмыш ишин козгогон. 23 февралда Москва шаарында кыргыз жараны Замирбек Досматов кармалган. Тажикстан тарабынан издөөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын 19 жараны бар. Алар азыр Орусияда батирлеринен чыкпай, кимге кайрыларын билбей, юридикалык жардам сурап жатышат. Баткендин 150 тургунуна, анын ичинде облустун айыл өкмөт башчыларына жана айыл башчыларына карата иш козголгон. Бул багытта Тажикстан менен иштешүүнү Тышкы иштер министрлигине тапшыруу зарыл, деди ал. Депутат Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде юридикалык кеңсе ачууну сунуштады. Замирбек Досматовго жардам берип, аны бошотуу керек. Мындан тышкары Тажикстандын тизмесинде турган калган кыргызстандыктарга юридикалык жардам көрсөтүү керек, деди ал. Булак Серепкежи. Берем еще пленного. Наша группа зашла на танки. Пленного успокоим, сейчас будем принимать второго, их трое. Все, лежим, не ссы, убивать не будем. Следующий! Симферопольская дивизия. Все, тихо, лежи. Все, звание точно мертвый? Да. Второго я завалил, да? Ну правильно, хуй уже сидели. Лежи. Ребята, лежи! Лежи! Да, охранять. Будет стакивать сразу в очередь. Пацаны, так не идем. Лесом. Рядом. Ну это то, что я приголубил. Вот там выше. Пошли, подойдем. Где? О, мой клиент. Целый и невредимый. Братан,